Kayğımdı tarttım tekselip, qarızlar kim var meni şelip. Bıçak kurtuştaylı. Жоқ. Жақсы элеби? Өзүмдөн кетип атчы, жакшы эле. Жүгөрүн аябай жетип калдык. Ошондонга жеткен убактылуу болуп, будай ун жеген адам аябай бай адамдар болчу. Апам кандай тамак жасабасын аябай даамдуу болчу. Эми ал жагы бир аз акчасы жакшыраак бермек болчу. Толкунданып, калчылдап, ырдабай эле кете берейин деген учур болгон болчу. Салам достор, YouTube каналым катталуучулары, аты-жөнүм Назира Бердиғулова, барыңыздарды дам программасына чакырабыз. Анткени бүгүн биз жасап аткан тамагыбыз айбагандай дамдуу жана берекелүү болот. Анткени ким жасап жатат дейсиздерби? Баарыбызга белгилүү болгон ырчы, эки кыздын атасы, сүйүктүү жар деп айтсам жаңылышпаймын, Ишен Назаров. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Рахмат, бирге болсун. Күркүрөгөн күздө сиз менен жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Мына келебиз деп отуруп, бүгүн буйруган күн бүгүн экен. Албетте кубанычтабыз. Эми колдон келишинче бир жакшы тамак жасаганга аракет кылалы бүгүн, э? Дам программасын өзүңүз дегеле көрүп келесизби? Көрүп келем, бирок үйрөнө албагам жакшы. Бүгүн эмне тамак жасайсыз, Ишен мырза? Мен бала кезде айылга көбүнчө вермишель деп койчу, макарон ушулар көп барчу эле да. Анан апам да көп жасачу эле ушундай тамакты. Өзүмө да аябай жакчы. Анан ошентип бул жака окууга келип, студент кезинде дагы аябай балдар менен көп жасап, оңой ушул болчу да. Анан өзүм аябай жакчы. Анда бүгүн биз макарон тамак жейткенбиз. Ошону колдон келиши бүгүн аракет кылалы. Анан үйлөнгөндөн кийин тамак жасайлы экен. Сиз айтыңызчы мына. Назира мындай эркекче мынча жыл болду бычак кармабаганыма деп. 5-6 жыл болуп калды, чын эле 5-6 жыл болду. Бирок көзүм жетип атат да, жасайт бошум керек эле деп. Анда эмне керек сизге макарон жасашка? Макарон, картошка, пияз, макарон алдык, эт алдык, майлар тиги жакта турат. Казанда күтүп турат сизди. Туз бар. Болду. Мен эмне кылайын? Сиз жардам бересиз? Мен жардам берем. Мен эт тура берейин, сиз анда картошка, пияздан бир аз жардам берип турсаңыз. Бисмилла деп. Баштай берейин. Ишен мырза, шаарга келгениңизге канча жыл болду? 2011 келгем. 11-де бүтүп, э? 11-де бүткөндөн кийин бир аз жүрүп калдым айылда. Эмнеге? Айылда атамдардын, апамдардын жанында эч ким жок болуп калып, бир аз жүрүп калдым. Канча бир туугансыз? Мен 8 бир тууганмын. 8 бир тууганыңыз? 8 бир тууган 7-чисимен. 5 балабыз, 3 кыз. Эң кичинекейим ошо Россияга кетип калып, мен айылда атамдардын жанында болуп калгам кичине. Анан 2011-жылы келип тапшырдым да бул жака Бешен айылга. Ошо менен ушул жактабыз. Жакшы. 2015-жылы үйлөндүк. Ошондон кийин немени таштадым. Ашпозчу кесим таштадым да койсу. Айылга сапар алып келсек. Айылга бат-баттан барып турасызбы? Айылга чын негизи ата-энем эле көп барчу окшойбуз. Быйылкы жыл десен атамдар бул жакта болуп калды эле. Эч бара алган жокмун. Бирок жылда 2-3 жолу барчу элем ушул жай айында. Мектеп бүтүрүүчүлөр убагында. Бычак курчтайлы. Жок. Жакшы элеби? Өзүмдөн кетип атчы, жакшы эле. Кандай кезиштим калды. Өзүмгө. Эми кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Эл катары эле эмес. Эл катары эле. Эмес дегендечи. Этти көргөндө же өзүмдү кетип баштадым. Анан жок, сизге күз таасир этип атат. Ошонуку анан эми ал кезде баягы кичинекей кезибизде бир убакта аябай ачарчылык убак болду го. Ошол туш болуп калдыңызбы? Ошо мала туш болгом. Үйдөгүлөр тамашалап күлүп калат, мен ачка төшөктөн тура албай калгансың депчи. Коңузчу? Ошондой. Чын ал кезде аябай биз жакта да катуу көп болгон да. Жүгөрүнөн сиздер жеп калдыңыздарбы, жебей калдыңыздарбы? Жүгөрүн аябай жетип калдык. Ошондонга жеткен убактылуу болуп,
Будай ун жеген адам аябай бай адамдар болчу. Бирок саналуу болчу алар дечи. Аксыда, Аксыда. Бүт эле жакта болгон болуш керек мындай нерсе. Ошентип жүрүп адам болдук деп албайм. Ошентип балалык кез өткөн. Азыр Кудайга шүгүр. Апаңыз боюнча кандай тамактар жасап берчи? Апам кандай тамак жасабасын аябай даамдуу болчу. Азыр деле жасап берсе даамдуу. Бат эле бушура коет тамактарды. Ошол айткандай эле ушу макарон, вермишель дегендер аябай популярный болчу биз жактачы. Күрөч. Кочкор деп турмун го. Аксынын кайсыл тамагы мындай улуттук боюнча эмне тамактар сизде тартылат? Мисалы үчүн бизде Таласта бешбармак. Бизде деле ошондой эле. Бешбармак, плов экөө көбүнчө. Сыйлуу конокторго плов же бешбармак. Экөө кете берет да. Анан 8 бир тууган менен бир үйдө чоңоюп, бир төшөктө жатып балалык кездер. Сагынасызбы 8 бир тууганыңыз азыр кайсыл жактарда? Үчөө мен менен үчөөбүз бул жакта, төртөөбүз бул жактабыз. Шаардабыз. Азырынча убактылуу ошо иним деле, ата энем деле бул жакта, ошо иним менен чогулуп атышат. Россияда экөө жүрөт азыр, Москва жакта. Айылда экөө бар. Балдарды бала чакасы менен бүт баарын үйлөгөн, жайлаган. Эң кичинекей ининин бир кыз, бир баласы бар. Атаңыз, апаңыз кайсы кесиптин ээси? Апам эч кандай кесиптин ээси эмес, үй кожо экенси эле. Атам ошо мектепте иштеген. Анан кийин Жеңи жок музейинде аябай көп иштеди. 15 жылга жакын иштеди. Музейдин ошо директор болуп иштеди. Ал жакта да биз дагы көп жүрүп калдык музейде дагы. Азыр ошол музей барбы? Ооба, музей бар азыр. Азыр эми пенсияга чыкты атам. Чыгармачылыкка кызыгуу каяктан башталды? Чыгармачылыкка негизи биздин үй бүлөдө баары эле ырдашат. Экинчи байкем бизден эң эле ошол алгачкылардан болуп, аккордеон менен ырдаган ошол байкем болгон. Улан деген байкем. Анан аккордеон алып келип бир жактан береке. Биз баягы кыйынчылык үй бүлөдө чоңоюп жүргөн кезде аккордеонго жетиш аябай кыйын болчу. Бирөөнүн сурап, ал ошол подарка алып келгенден ошол аккордеон менен үйрөнүп комуз чертчимин мурда. Ошентип жүрөлү үйрөндүк. Тага журтунда да бар экен негизи ойногондор. Ырдашат да аккордеон. Биз эми атам чалайт да деп коюшунткендечи. Атаңдарда деле бар деп. Апаңыз кандай эрде? Жакшыдайбы? Апам жакшыдайт. Жакшы ырдашчы, эми азыр билбейм, көптөн бери тренировка жок да. Эттин баарын турап салайынбы? Ооба, тура бериңиз. Мен эт жакшы көрөм, сиз жакшы көрөсүзбү? Ооба. Этин жакшы эле кылып жасап жейли. Балдан. Эми ишен назар күнүгө эле бизге тамак бышырып берип турбайбы? Убакыт жок болуп аткан, бүгүн бир бышырып берейин. Демек, ата энеңиз, бир туугандарыңыздын баары жаныңызда эле турбайбы? Бул жакта азырынча Чыгармачылыкка сапар кылганыңызда оор болду, чынын айтыңызчы. чыгармачылык чындыгында Жардам берген кишилер болду, колдогондор болду же тескери бутуңуздан тартышаттыбы? Неме болду меники келип окууга тапшырганымда кыйналам го деген. Консерваторияга тапшырдыңызбы ошо? Бешинале ИСКСО университетине. Тапшырып келип эле ошол биз Кудайга шүгүр айтам, ошо аккордеонду мен ошо айылдан үйрөнүп келгенимечи. Аккордеон менен? Аккордеон менен ошол ырдап жүрчү элем. Анан окууга тапшырып окуп жүргөн учурда да аябай биз үй тойлорго көп ырдадык. Биринчи курста эле келгенде эле баштаганбыз тойго жакшылыктар ырдап. Андан кийин ошо баягы иштеген акчама, мен үйдөгүлөрдү кыйнаган жокмун да негизи. Акча бериңиздер же ушундай студент кезде. Өзүмдү көзүмө жетип аттан ошол кезде деле чыгынып кыйналсам дагы ар бир ыр жастырыш керек болчу. Ыр жастырганда аябай кымбатыраак болчу. Ооба, азыр деле кымбат. Ооба. Анан баягы Кудайдын да боор болуп кетти, мен эптеп жастыра бердим да. Кандай болду, шашып. Көп эле чарманы жастырдык, анан ошентип жүрүп ошо бир попал болду. Апакем деген чыгармабыз. Сөзү Баян Акматовго таандык, Кубаныч Алиевге оонтандык. Сизге бирөө мындай кеңеш катары айтты, апа жөнүндө жазып, же өзүңүз жазгыңыз келдиби? Мен бул чыгарманы негизи ошо Кубаныч Байке авторлор менен чогуу ырдап жүрчүбүз ошо аккордеон мененчи. Кичинекей үй жакын тойлордо.
Анан бир ошо радиого эфирге барып мен жалгыз. Энелердин күнүндө кош келе же эне жөнүндө жаңыракта кыр жок экен деп. Ошол чыгарманы ырдап көрөйүн деп ырдап көргөм алгачкы жолу бир радиодон. Анан тууган уруктар, достор бүт көрүп, ушул сага жарашат экен, ушуну ырдап көр деп сунуштар түштү. Алгач мен сиз интернеттен алгач популярдыкка ээ болдуңуз. Ошол. Ал кимдин тою эле? Кардарлардын эле. Мындай кардар экен, кардардын аксылыктар экен. Мен жердештерим экен. Бирок чындыгында ал тойго келишимсиз баргам мен. Караңызчы, багыңыз турбайбы? Буйрук экен да. Ким билет ошо той корбаңызды аз деле жүрөр эмексе, Ишен Назаров боло албайт. Ошондой жүрөр элем. Ошол чындыгы чын эле мындай буйрук экен да, мен деле ошо аксыга алыска да бир заказ той болуп чыккан да. Ошол күнкүчү. Анан үйдөгүлөр дагы ушундай атат. Эми ал жагы эми бир аз акчасы жакшыраак бермек болчу, аксыданчы. Анан бул жактагылар аябай чын жүрөктөн суранып турушты деп, ушундай деп. Үйдөгүлөр кой бирөөнүн немеден калтырбай, алыс жолго чыкпай эле мынага эле барып кой деп. Кант жер кезинде болгон. Эчесинден кетпейт. Ал ушу алгачкы мен эстрада мен биринчи жолу ушун микрофонго армырдагам. Ал видеону ким тартты? Ошол жерде толкундануу мен өзүм деле курсташ балдарым экен да, ушу тарткан балдарчы. Тартып интернетке салып жибериптирби? Жок, мен өзүм алгам. Ырдап бүттүм. Шаарга келип авторлор менен жолугуп калат эми ошол күнү эле, кечинде эле. Ошолор айтып калды, видеосун алып кой. Мен телефонго чалагычы тарткам. Видеосун алып коет элем деп. Анан той элеринде чалдым, кайра той бүтө эле экен. Оператор балдарын десем, анан номерин алып беришти. Анан аларга чалсам айтып атпайбы, мени көргөн жоксуңбу, тартып маңдайына тартып аттым деп. Чындыгында ал жерде эч кимди тааный турганда убакыт болгон эмес. Толкунданып, калчылдап, ырдабай эле кете берейин деген учур болгон болчу. Анан насип пешене болуп калды. Ошентип алдым. Өстө эле мага YouTube аркылуу ссылкасын эле жиберди, ушул жактан көчүрүп алсам жакшыраак сапаттуураак көчөт деп. Келди. Аллахты Instagramда эле жок болуш, жакшы жок беле, мен жок болчу. Одноклассник, Facebookта достор менен отуруп жакшыраак сөз жазып киргизели деп. Эне жүрөгүнө мээрим тамамны бейиштер деп бир ошо кыргыз тилчи мугалим досторубуз бар, ошолор менен чогуу отуруп жазып киргизгенбиз. Кечинде киргизгенбиз, эртең менен аябай мен уктап турган. Жок, инфо чалып турбу. Уктап турганчы эле аябай WhatsApp'тардан кыска видео аябай көп келип кетти да. Анан мына жылдызым жанды дедиңиз. Эми тамагыңыз таттуу болуш үчүн ошол ырдан бири үзүндү ырдап койсоңуз, анан кийин барып казан от жагайлы. Сиз жагасызбы же мен жагайынбы? Өзүңүз эле жагыңызбы? Өзүңүз эле жагалы. Картошканы туруп алайын. Ошону мындай ал өлө мындай берилүү менен ырдап алсам ырдай албай калам да. Акчага берип кетиши мүмкүн. Анан тамактын салып карап коюп койду, аккордеон менен ырдап алайлы. Ошондой. Мындай кылайлы, мен картошканы жууп турап келейин, сиз болсо бул эттерди көтөрүп казан башына бара бериңиз. Макулбу? Кеттик анда. Алгач биринчи дамдыраак болуш үчүн өзүбүз топутка сала берейин деп коеюн. Жок, айылда эмне көрсөңүз, уядан эмнени көрсө учкан. Кийинден ошондой кууруп бир аз кызартып алып туруп демлесек даамдыраак болчу да. Анан кийин ошондой кылайын, азыр бир аз кызарсын, андан кийин баштайбыз. Азыр макарон салып койдук, бир аз кызартып кууруп алып туруп, Кудай буйрса чыгарып алып туруп анан баштайбыз калган. Акыркы жолу качан казандын үстүнө тамак бышырганыңыз же отун жагып? Отун жаккан учурлар болчу эле, бирок тамак бышыра элекмин. Эми от жагып берген учурлар айылга барганда бир жакшы бөлөк туугандардын тоюнда очоктун жанында отуруп алып, шорпо ичип турган сонун го. Ишен мырза, сизге кандай айымдар жагат? Өзүм аялымдай. Албетте, просто оратабыз да азырча. Кандай айымдар жагат? Кандай деп айтып берсем эми? Эң негизи жүрөгүндө ыйман болсо, анан ордун билип, аялдын өзүнүн ордун билип, эркектин ордун билген айым бүт баарын эле жагат деп ойлойм. Ошонусун арды эле, мага ошондой эле. Эң башкы сулуулук эмес, жүрөгүндө ыймандуулук деп айта алат элем. Жубайыңыз менен кантип таанышып калдыңыз? Жубайым менен таанышкан жерим, окуган жерибиз бир жер болгон. Ошол жактан таанышканбыз. Ал менден бир курс өйдө окуган. Мен 5 тапшыргам. Ошол жерден таанышып эле жылыбыз келишип калды. Кийин 4 жылдан кийинби, 5 жылдан кийин баш коштук.
Кантип тааныштыңыз? Кат жаздыңызбы же телефон алдыңызбы? Негизи мен ошо биринчи курска келгенде эле университетте аккордеонду жакшыраак ойночу элем. Айылдан ойноп келген. Алар да ошо кесип окуган кесип ушу аккордеон жака жакын болчу. Кыздар менен мен ойноп турган ошо кабинетке келишиберчү. Мен ойноп берип, алардын достор ырдашып, ошентип таанышканыбыз болгон. 4 жылдан кийин баш коштуңуздарбы? 2012 таанышсак 4 жыл жок, 4-5 жыл болуп калды. Азыр эми Кудай буйрса ортоңузда 2 кыз бар, э? 2 кыз бар. Айтыңызчы, кандай жубайсыз, кандай жолдошсуз келинчегиңизге? Колдойсузбу дайыма? Же эле кармай калып, идиштерди ары бери, же сен буну кылып тур, мен буну жашай калайын деп жеркечиликке салып калса, аял деген жашай берет барын деп. Андай жок. Мен Менче болду го? болбосо да. Жакшы болуп жүрбөйлү? Жок, өзү күйгөн жокмун, майдалар эле күйөт. Өзү кызар элек го. Түтөсү күйөт деп ойлобогула. Анан кандай жолдошсуз? Кудайга шүгүр, жакшы элемин деп ойлойм. Эң биринчи очередде кандай болбосун, үй бүлөмдү биринчи орунга койгом. Чындыгын айтсак, баягы талаалап көп жүрүп калгам, мен баягы жумуш ушундай болуп калат. Үй бүлөмдү сагынам, кыздарымды сагынам. Эмне дешсе, ошолорду колуман келиши аткарганга аракет кылып жүрөбүз азыр. Эң болду окшойт, Кудай. Эң болду. Чыгарабайлы. Чыгарабайлы. Келинчегиңиз кандай жубай? Келинчегим деле Кудайга шүгүр жакшы. Мен ошо чыгармачылыгымды колдоп, дайым жакамды агартып берип жөнөтүп жүрөт. Көз тийбесин, жакшы азыр. Кандай атасыз кыздарыңызга? Кызымдан сураңар айтып туш керек азыр. Адеми? Адеми. Эми ошо бул немени кандай аласыз? Бул ысып кетти казан аябай, э? Болду, куя бериңиз, эч нерсе болбойт. Куя бериңиз. Мына чоң казанга расчет алыш бир аз кыйыныраак болот атабы дейм. Менимче Болду дейм, э? жетет дейм. Биз пияз салабызбы алгач же Эт салабыз. Эт салбасак, пияз салсак, эт бышкыча пияз күйүп кетет деп ойлойм да. Салабыз. Кана эми сымылат? Бисмилла. Менин колум эмес. Кандай керемет, көптөндөр жасаганга. Ет курулду, картош курулду, эми пиязга кезек келди. Мына урматтуу достор, Кудай буйрса суу да куюлду. Азыр да бир аз кайнады, тузун көрүп туруп макарон салабыз. Кайнады, тузун көрдүк. Эми макаронго кезек келди. Бисмилла. Болду, эми жабып коебуз. 20 мүнөттөн кийин Кудай буйрса жейбиз. Урматтуу достор, Кудай буйрса тамак да бышты. Эми муну салып туруп даамдап кирет жагыр, э? Бисмилла. Эттерине бөлүп салайын. Достор, эми тамакты даамдап көрөбүз тиги жака барып, Кеттик. Достор, Ишен мырза көз жасаган тамак дагы даяр болуп калды. Келиңиздер чогуу дамдайлы. Бирок дамдардын алсына келиңиздер Адемиге биз башка демөөрчүлөр даярдап койгон белегибиз бар. Адеми, сиз азымага ырдап бересиз, а мен сизге болгон ушул жерде келген жакшынакай болгон толтура белектерди сизге берем. А сиз үйүңүзгө алып барып апаңыздан печенье жасап берүүнү сурайсыз, макулбу? Келиңиз анда чогуу дамдап көрөлү. Сиз осуңуз биринчи. Жок, баштай бериңиз. Жок, коюңуз, бизде мырзаларга сыйырма атабыз. Кел, Адеми. Кел ал, бысымыла. Очоктун тамагы дайым болот, э? Ишен мырза, тамактын үстүнө кадыровдор майларынан кошулсак да болот, аябагандай дамдуу, натуралдуу, гымасы жок, кош жесек болот. Май сүкүп берейинби?
Сонун экен? Чын эле аябай сиз айткандай эле даамдуу экен май. Баягы көрктүн үстүнө көрк кошот дегендей эле даамдуу тамак болгонун үстүнө дагы даам кошот экен. Рахмат сиздерге. Эми жана башында сөз бергендей макарон ошондо тап берейин. Сиздер тамактан алып турсуңуздар. Эме кылбайлы? Адемир тап берсин, э? Адемир. Мен ордум, э? Адеми, кайсы тап бересиз? Жаз келди. Башкар да. Жокса кандай жаштым. Ошону кеткен да. Отуруп. Жок, отуруп эле. Баракелди. Келечеги кем Кудай буйрса. Кыйын, ырчы айымдардан болосуң, э? Мен сенин концерттериңе барып турам, э? Барып, сага кучак гүлдөрдү берип, э? Анан сен сонуу нырлардырдайсың, э? Сонуу көйнөктөрдү кийип, э? Кыялдар ишке ашсын. Ишен мырза, тамагыбыз муздап кала электе тамактаналы. Анан учурдан пайдаланып сизге рахматымды айтам. Демирчилерден берген белек-бекчекте жубайыңызга аман эсен жеткириңиздер. Ушундай майлуу сүттүү болсун дасторконуңуздарда. Келечегиңиздер али алдыда. Мен сиздерден көп нерсе үмүттөнөм, Кудай буйрса. Келтеген филармонияда, Кремльден көргүм келет. Биздин ушул чакыруубузга туура түшүнүп, колдоп, ушул тамак бышырып бергениңизге чоң рахматымды айтам. Кудай буйрса, бул акыркы жолугушуубуз эмес, жолугушуулар. Анан эмне дедиңиз? Жолуккан кандай эле? Жолуккандар, анан кийин бар болгон кандай жакшы, ошон үчүн бар болуп жүрөлү. Рахмат сиздерге дагы. Аябай. Энди көптөн бери тамак жасай элек эле. Кандай сезимдер болду? Бираз эске салып койдуңуздар, жаш кести, бойдокчулук кести. Берүүңүздөрдү аябай көрөрмандар көп дегендер болсун. Рахмат. Жакшы берүү, биз да көрүп турабыз. Бар болуңуздар, чыгармачылык ийгилик каалайм. Командаңыздар менен Ооба, рахмат. Ийгиликтерге жете бериңиздер. Чоң рахмат, достор. Сиздер Кудай буйрса жакында YouTube каналыман көрө аласыздар. Баса Назира Бердиулованын расмий каналына катталып коюуну унутпаңыздар. Сөз түрдө комментарий калтырыңыздар. Анткени сиздин комментарийиңиз мен үчүн аябагандай маанилүү. Биздин кийинки эфирде кимди көргүңүз келет? Кимдин көбүрөөк комментарий болсо, ошол инсанды Кудай буйрса сиздер Дам программасынан көрө аласыздар. Аты жөнүм Назира Бердиулова. Көрүшкөнчө.